Мамлекет тарабынан сизге мамлекет тарабынан кепилдик болгон адвокат алууга укугуңуз бар. Сиздин милдеттериңиз сот отурумунда мындай тартипти сактоого жана төрагалык кылуучунун жана башка сот судьялардын тескөөлөрүнө баш ийүү. Түшүнүктүүбү укук милдеттериңиз? Бүгүн Каракол шаардык сотунда соттук процесс бейбаштык беренеси боюнча ишти онлайн тартибинде карады. Анда арыз менен кайрылган жабырлануучу менен айыпталуучу видео конференция байланышы аркылуу көрүшүп, соттук процесс кадимкидей эле өткөрүлдү. Буга чейин деле видео конференция байланышы аркылуу Ысык Көл облустук соту тарабынан бир топ соттук отурумдар өткөн. Азыркы кырдаалга жараша бизде тергөө абактарынан айыпталуучуларды чыгарбай атат. Ошондуктан биз азыркы заманбап техникаларын колдоонун негизинде ошол СИЗОлору менен онлайн аркылуу байланышуу жүргүзүп, жазгы иштерин онлайн ишин тартибинде карап атабыз да. Андан кийин бул өз кезинде мындай аябай ыңгайлуу, себеби СИЗО мекемелеринен чыгарбаганына байланыштуу онлайн режиминде СИЗО менен байланышып, жазгы иштердин баарын өз убагында кароого аракет жасап атабыз да. Санариптештирүүнүн аркасы менен онлайн түрүндөгү мындай соттук отурумдар келечекте айыпталуучуларды соттук отурумга атайын транспорттар менен ташуу жана кайтаруу маселелериндеги түйшүктөрдү азайтат жана ошондой эле аларга каралган материалдык чыгымдарды кыскартууга да шарт түзмөкчү. Муну бүгүнкү соттук отурумдун жактоочулары да айтат. Бул заманбап технологиялар болуп эсептелет. Ошондуктан бул азыркы биздин акыбалыбызга абдан ыңгайлуу. Анткени биз жакын контакт болбой адамдар менен мында онлайн аркылуу иштеп жатабыз. Бул деген биздин да жана ошондой эле айыпталуучунун ден соолугуна зыян келбесин деп ушундай иш-аракеттер болуп жатат. Эскерте кетсек, коронавирус пандемиясынан улам өлкөдө буга чейин киргизилген өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаалдан улам соттук отурумдар видео конференция байланышы аркылуу өткөрүлүүдө. Андыктан мындай соттук процесстер аралыкты сактоого, ооруну алдын алууга да өбөлгө болмокчу. Жазгүл Сатаева, Жооман Дүйшөнбеков, Айнура Орозобекова, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.